Союз мезгилинде Москванын камсыздоосунда турган Советская айылында 20га жакын улуттун өкүлдөрү жашаган. 1956 жылы 2 кабаттан турган окуу имараты курулуп, мезгилинде алдыңкы мектептердин катарында болгон. Бирок азыркы учурда эч кандай көңүл бурулбагандыктан эскилиги жетип, кооптуу билим уясына айланган. Первое здание, наше главное, очень старое здание. Мектебибиздин биринчи имараты 1956 жылы курулган. Ошол убактан бери бир да жолу капиталдык ремонт болгон эмес. Ар жыл сайын окуучулардын жана ата-энелердин күчү менен майда барат ремонтторун өзүбүз жүргүзүп турабыз. Мектеп өтө эски болгондуктан капиталдык ремонтко муктаж болуп турат. Капитального ремонта уже давно не было. 2011 жылдагы жер титирөөдө Кан орто мектебинин дубалдарынан жаракалар кетип, чатырларынан тамчы өтүп калган. 5 жыл аралыгында жергиликтүү бийликтин жардамы менен косметикалык гана ремонттор болуп турбаса, бул имарат дагы деле кооптуу абалда. Мектеп жетекчилигинин тиешелүү жактарга кайрылуулары жоопсуз калууда. Жаракалар кеткен, анан МЧСтен келгенден кийин заключение берген мектепти сноско деп. Бирок 2011ден бери эч кандай жардам боло элек, айыл өкмөтүбүз жардам берген. Текущий ремонтко, косметический ремонт жасап койгонбуз да. Бирок азыр катуу жамгырда экинчи этажда өзүңөр көрдүңөр, тамчы өтүп турат. Кышта да көйгөйлүү болот, кар эригенде тамчы өтүпчү. Окуучулардын саны аз үчүн бизге жаңы мектеп куруп бербестир. Эскилиги жеткен билим уясына бүгүнкү күнгө чейин көңүл бурулбай жаткандыгы акча каражатына байланыштуу дешет. Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн маалыматы боюнча 2016 жылы капиталдык ремонт иштери башталып, белгисиз себептерден токтоп калыптыр. Деген менен Кан орто мектебинде башталган жумуштун эч кандай изи көрүнбөйт. Кадамжай ошол райондук билим берүү бөлүмү тарабынан да бизге келген маалымат боюнча ушул быйылкы жылы башталыш керек эле, бирок айрым бир курулуш иштери башталып алынды, бирок токтоп калган деген маалымат келген да. Финанс иштерине акча каражатына байланыштуу учурда токтоп турат деген. Баткен облусунда жалпы 235 билим берүү мекемеси болсо, анын ичинен 186 орто мектептер бар. Ал эми алардын 19-у капиталдык ремонтко муктаж. Нургазы Жайнаков, Азатбек Курбанбеков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.